Интернеттин жардамы менен биз башка адамдар менен жаңыча байланыша алабыз. Мисалы, катты салттуу почта аркылуу жөнөтүүнүн ордуна электрондук кат жөнөтсөңүз болот. Келгиле, электрондук почта салттуу почтадан кандайча айырмаланарын карап көрөлү. Эгер сиз кат же кутуча жөнөткүңүз келсе, жалпысынан бир нече жүк ташуучулардын кызматын колдоно аласыз. Электрондук почта болгон учурда сиз ар кандай кызмат көрсөтүүчүлөрдүн арасынан тандай аласыз. Ушундай провайдерлердин бири менен акысыз катты алсаңыз болот. Эң популярдуу электрондук почта провайдерлеринин бири Outlook. Бирок башкалар да бар. Эгер сиз электрондук кат жөнөткүңүз келсе, биринчи кезекте аны түзүү керек. Калем менен кагаздын ордуна электрондук почта провайдерлери текст, сүрөт, видео, документтер жана башка нерселерди колдонуп, билдирүүлөрдү басып чыгарууну, түзөтүүнү жана форматтоону жеңилдеткен куралдарын сунушташат. Андан кийин сиз кимге билдирүү жөнөтүүнү чечишиңиз керек. Салттуу почта жөнөткөндө алуучунун аты жөнүн жана физикалык дарегин билишибиз керек. Электрондук почта болгон учурда ар бир колдонуучу уникалдуу электрондук почта дарегин каттайт. Ар бир электрондук почта дареги колдонуучунун атын, маймылча белгисин жана электрондук почта кызматын камсыздоочунун электрондук почта доменинин атын камтыйт. Мисалы, Эймиде электрондук почта каттоо эсебине кирген Джейкоб Хейвард аттуу адам электрондук почта дарегин колдонушу мүмкүн. Jacob_Hayward маймылча outlook.com. Эгер сиз адамдын электрондук почта дарегин билсеңиз, анда билдирүүңүздүн башына киргизип, ошол эле замат алуучуга жөнөтсөңүз болот. Билдирүү интернетти түзгөн тармактар аркылуу электрондук түрдө жылып, алуучунун почта кутусуна бир нече мүнөт, кээде секунд ичинде жетет. Бул электрондук почтаны салттуу почтага караганда тезирээк байланыш ыкмасы кылат. Электрондук почта каттоо эсеби бар адамдардан башка кызмат тейлөөчүсүн колдонсо дагы электрондук каттарды ала аласыз. Адатта электрондук почта каттоо эсебиңизге веб-браузери бар каалаган түзмөктөн кирүүгө болот. Электрондук почта колдонмолорун иш тактаңызга жана мобилдик түзмөгүңүзгө орнотуп, жол үстүндө электрондук почта билдирүүлөрүн жөнөтүп жана көрө аласыз. Электрондук почта провайдери менен катталганда, башка адамдар сиздин почтаңызга кире албашы үчүн сыр сөздү түзөсүз. Электрондук почта интернет аркылуу жөнөтүлгөн электрондук почталар аркылуу баарлашууну жеңилдетет.